Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Баткен районунда куралдуу жаңжалдан жараксыз болгон 106 үй тазаланды. Баткен жана Сох райондорунун жетекчилери жолукту. Баткен шаарында дүкөндөрдү тунуп жаткан өспүрүмдөр кармалды. Орусияда мигранттар үчүн жаңы мыйзамдар күчүнө кирди. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Баткен районунда куралдуу жаңжалдан жараксыз болгон 106 үй тазаланды. Кыргыз-тажик чек арасында орун алган акыркы куралдуу жаңжалдын кесепеттерин жоюу аракеттери уланууда. Тажик тараптан өрттөлүп жараксыз абалга келген турак үйлөр менен мамлекеттик мекемелердин имараттарын кайра куруу үчүн алардын ордун тазалоо иштери аткарылууда. Бүгүнкү күнгө Баткен районунда 106 турак үй тазаланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Достук айылында 47 турак үй тазаланды. Ал эми Миңбулак айылында өрттөлгөн 8 турак үй аныкталып, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларынын кол күчү менен тазаланды. Ошондой эле Миңөрүк участкасында комиссиянын чечими менен аныкталган 37 үй толугу менен тазаланып, 14 турак үй техникалык каражаттардын жардамы менен сүрдүрүлүп тазаланды. Аймактан жалпы 19.654 куб метр таштанды ташылып чыгарылды. Баткен жана Сох райондорунун жетекчилери жолукту. 6-октябрда Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев баштаган жетекчилер, Өзбекстандын Сох районунун акими Саид Бахром Саид Мусаев баштаган жетекчилердин жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу Баткен районунун басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, жолугушуу Баткендин Бозадыр жана Өзбекстандын Сох районунун Шархабад айылдары чектешкен аймакта өттү. Тараптар чек ара аймактарында чыр-чатактардын кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо, алакка катыштуу күчөтүүнү макулдашты. Айрым турмуштук чыр-чатактарды жөнгө салуу, жайыт сууга байланыштуу маселелерди убагында чечүү, окуяны ырбатпоону макулдашты деп маалымдалды. Белгилей кетсек, 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунда Баткен-Хальмён кадамжай жолу аткыланып жаткандыктан Өзбек бийлиги кыргыз жарандарын Сох анклавы аркылуу өтүүчү жолдор менен текшерүүсүз эвакуациялоого мүмкүнчүлүк түзүп берген. Баткен шаарында дүкөндөрдү тонуп жаткан өспүрүмдөр кармалды. Баткенде уурулук кылып жүргөн 2 өспүрүм кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Ушул жылдын 30-сентябрь күнү Баткен шаарынын Мурат Салихов көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан дүкөндөн белгисиз адамдар тарабынан 2 велосипед уурдалганын билдирип, дүкөн ээси милицияга арыз менен кайрылган. Анын негизинде Баткен шаарындагы Борбордук базардын аймагындагы дүкөндөрдөн буюм уурдап жаткан жеринен Лейлек районунун Өзгөрүш айылынын жана Чүй облусунун Кара-Балта шаарынын тургундары аныкталып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Орусияда мигранттар үчүн жаңы мыйзамдар күчүнө кирди. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусияга иштөө үчүн бара жаткан кыргызстандыктарга чек арадан кирүү эрежелерин эскертти. Министрлик Россиянын 2021 жылдын 1-июлундагы Россиядагы чет элдик жарандардын укуктук абалы жөнүндөгү мыйзамдары күчүнө киргендигин маалымдайт. Ага ылайык Кыргызстандын жарандары төмөнкүлөргө милдеттүү. Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде бир жолу манжа изин мамлекеттик каттоодон жана сүрөткө түшүүдөн өтүүгө. Россияга барганда 30 күн аралыгында баңгизат же дарыгердин көрсөтмөсү жок психотроптук каражаттарды колдонбогону, жугуштуу жана ВИЧтен улам пайда болуучу оорулары бар же жок экенин аныктоо үчүн медициналык кароодон өтүшү керек. Медициналык документтердин мөөнөтү аяктагандан кийин 30 күндүн аралыгында милициянын аймактык бөлүмүнө жаңыртылган медициналык документтерди көрсөтүп туруу керек. Эгерде кыргызстандыктар бул талаптарды аткарбаса, алардын Россиянын аймагында жүрүү мөөнөтү кыскарат. Буга байланыштуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги Россияга бара жаткан мекендештерге жогоруда аталган федералдык мыйзам менен таанышууну жана жаңы талаптарды сактоону сунуштайт деп белгиленет маалыматта. Күндүн урунтуу учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.